Чё дорогу закройте? Где опять жол жаап? Биз азыр Кант шаарынын жанындагы Ак Телек автодорожный пунктунда турабыз. Бул жер унааларга толгон экен. Жүк ташуучу унаалардын кезеги болжол менен 15-20 чакырымга барат окшойт. Айдоочулардын айтымында алар 2-4 күндөн бери турушат. Азыр ушул тапта 400дөй машина турат. Алардын тең жакыны жер жемиш жүктөгөн. Негизи Евразия экономикалык биримдиктин ичинде жүк жүктөгөн машиналар жашыл коридор менен өтүшү керек эле. Бирок чыныгы жагдайды айдоочулардан сурадык. Коридор есть, все дела есть, не можем проезжать, пока стоим. Коридор иштеши керек эле. Документтердин баары жайында, баары талаптагыдай. Менин машинамдагы капуста муздаткычта эмес, мүшөктөргө салынган. Дагы 2-3 күн турсак, чирей баштайт. Что 2-3 дня он спортится мне. Аны бизде шарайтымыз муаны. Мына шартыбыз ушундай. Канттан бери 3 суткада аран келдик. Аралыгы ашып кетсе 20 чакырымдай эле жол. Унамдын соляркасы да аз калды. Үшүп төшөк жабына отурам. Печкам да иштебей калды. Адиялла юаппын утурппун. Газым өзөт. Күндөп түндөп кезек күткөн айдоочулар улам чай ичип жылынышат. Күнүнө бир жолу ысык тамак ичсе ичет, ичпесе жок. Жол боюнда дүкөн тургай, суу саткан жер да жок. Бизде бу жерде турганыбызга азыр 3 сутка болду. 3 күндөн бери уктай элекмин. Уктап калсам кезегимди өткөрүп жиберем. Аз да болсо жылып турушум керек. Мен Орусияга уна ташыйм. Тамактан да кыйналып жатабыз. Айдоочулардын соляркасы да түгөнүп жатат. Бир күнгө кеминде 1500 сомдой чыгым кетип жатат. Yok kıyınçılık buluyor. Айдоочулар Ак Телектен эң көп дегенде күнүнө болгону 10-20 машина өтөрүн айтышты. Буга чейин бир суткада 100дөгөн машина өтүп турган. Ал эми Кыргызстандагы эл аралык жүк ташуучулар ассоциациясы Казакстан өткөрмө бекеттердеги көзөмөлдүк күчөткөндөн кийин чек арада жагдай татаалдашканын билдирди. Тактап айтканда, учурда фуралар 2 жолу текшерүүдөн өтүп жатат. Евразия экономикалык биримдигинин расмий веб-сайты Казак өкмөтүнүн билдирүүсүн жарыялады. Текшерүү улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан товарлардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүн токтотуу үчүн чек арада тартип орнотууга багытталган. Астана бир тууган Кыргызстан менен ынак коңшулук мамилени, стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты жогору баалайт. Казакстан эки өлкөнүн экономикасына жана эл аралык аброюна олуттуу зыян келтирген мыйзамсыз аракеттерди токтотуу багытында түшүнүү менен мындан ары биргелешкен кызматташтык жүрөт деп үмүттөнөт. Казак тараптын мындай жүйөсүнө Кыргыз өкмөтү азырынча комментарий бере элек. Жазгүл Каримова, Нур Абдылмажит, Азаттык.